Fiqh masalesine tiyesheli ilimler ekiге bölünөт. Biri misalga namaz okuyan adamga namaz ilimin bilүү gana farz. Orozo tutkan adamga orozo ilimin bilүү farz. Zeket berүүчүгө zeket ilimin bilүү farz. Ajылыкка барууга ниет кылган, аттанган адамга ажылык илими farz болот. Нике менен мен мына бүгүн нике кыям деген, жашоо курам деген адамга ошол никеге тиешелүү маселелерди билүү фарз. Соода сатык кылган адамга соода сатык кылган илимини фарз болот. Ар бири фарз айын болот бул жагын жекече. Ал эми чоң улуу алым болуу, Кур'андын мазмунун түшүнүү, хадистерди түшүнүү, адамдарга шарият айтуу, дин үйрөтүү бул фарзи кифая болот. Кээ бир адамдар эгерде ошол деңгээлге жетип калса, калган мусулман бир туугандарыбыздын мойнунан бул милдет түшөт. Ошол сыяктуу эле урматтуу агайындар, дүйнөлүк илим дагын, дүйнөлүк илимди дагын алуу бул рухсат бар, мубах деп коет. Мустахаб болот, фарзи кифая деген даражага жетет. Важип, милдет катарында болот. Биз менен сиздер дүйнөлүк илим дагын, дүйнөлүк дини илим дагын алууга милдеттүү.